Идете ли вы голосовать? Да, иду. Я нет. Не будете участвовать? Нет. Нет, Почему? мне не интересно. Жоқ, қатыспаймын негізі. Эмне үчүн? Барып келбейт, негізі политикаға жақын емеспін. Көрген жоқпын. Не знаю, партияларға ишениш деле жоқ. Наверное, я буду голосовать против всех. Ну, без понятия. Без понятия. Наверное, да. Скорее, да. Катышайын деп ойлойм, бирок бул өтө үлкен чакырыштагы депутаттар ушунчалык биздин берген добушубузду эч кандай актаган жок. Анан мен ойлойм, мында деген кандай деп добуш бербейм го деп ойлойм эч кимгечи. Я думаю, то, что голосовать мы не знаем за кого, потому что во время коронавируса все как бы депутаты отбежали от нас, и никто не стал нам помогать. Ну, так было всегда, тем более ведь и шоу-бизнес, и криминальный, это менталитет весь сюда, хочет туда залезть. Это же было всегда, и так, наверное, будет всегда. Просто нужно иметь здравый смысл, чтобы этого не допустить. Украина алсак, бир комикте, мисалы, шайлап коюшту да. Азыр Украина эмне болуп отурат, чачыранды мамлекет болуп отурат. Анан мен ойлойм, бул ырчы чоочулар депутатка келсе, мисалы үчүн алар деле баягы өзүнүн эмесине көмөчүнө гүл тартышы мүмкүн. Эгерде бул маданиятка салым кошо турган болсо, жакшы, мындай билимдүү ырчылар болсо, анан той ырчылары, анан жанагы алып баруучулар уу жок, мындай саясаттан алыс, жанагы шоу бизнес алып барган алып баруучулар саясатка келишине мен 100% каршымын да. Мне кажется, каждые люди должны заниматься своим делом. Наши звезды шоу-бизнеса, они недостаточно профессиональны в той сфере, в которой они сейчас себя выдвигают. Алар өздөрүнүн ише. Билбейм, эми если иштеп берем десе кыргыз элине эмне үчүн болбосун? Ишенесизби алардын иштеп берерине? Арасында бар, мындай иштей турган, колунан келе турганчы. Ошолор иштесе болот. 2-3 мисал келтирип бере аласызбы? Мисалы үчүн мен билишим боюнча шоу бизнесинин арасынан Урмат Усенов жүрөт, ошол карап көрсөң жакшы эле. Иштеп берген күчү жете турган жаш. Надо просто меньше воровать. Только так? Конечно. Хорошо. Мен алардын ордунда болсом, Кыргызстандын эң биринчи бул экономикасын көтөрмөкмүн. Себеби деген баягы бул Кыргызстандын жеринде, мисалы мен чет жерде бир конокто болуп калдым. Ошол жерде айтышты, кыргыздар деди да, силерде Менделеевдин таблицасындагы гендин баары бар деди да. Силер аябай Швейцария өнүгө турган мамлекетке киресиңер, бирок силерде ар ким тытмалап, бөлүп жерлерди эметат. Мен эгерде эме болуп калсам, биринчи ошол экономиканы көтөрмөкмүн, элдин кызыкчылыгын ойломокмун. Анан бардык күчүмдү ушу Швейцарияга айлантып, Кыргызстанды ушундай бардык дүйнө жүзүнө таанытмакмын да. И вообще надо, мне кажется, надо реформу проводить это в избирательной системе. Голосовать не за партии, да, как таковые, потому что мы же увидели, да, кого только туда не протащили. Это избитые темы, это дороги, это медицина, образование. Наверное. Больше лояльности, в принципе. Больше лояльности.